УКМК тажик тараптын кол салуусунан бир кыргызстандык аскер каза болду. Баткенде тажик чегарачыларынын кол салуусунан Кыргызстандын чегара кызматынын бир аскери каза болду. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Набут болгон жаран 27 жаштагы сержант Кусниден Ходжиев экени айтылат. Тажик чегарачыларынын Кыргызстандын чегара нарядына куралдуу кол салуусунан бир аскер кызматкери каза болду. Анын өлүмүнүн чоо жайы такталууда. Алдын ала маалымат боюнча тажик тарапта дагы каза болгондор менен жаракат алгандар бар деп айтылат маалыматта. Окуя болгон жерде учурда УКМКнын чегара кызматынын Баткен облусу боюнча жетекчиси Кыялбек Төленбаев жана күч түзүмдөрүнүн башчылары жүрөт. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара кызматынын өкүлдөрү аталган фактыны териштирүү иштерин улантууда. Белгилей кетсек, кечээ 8 июлда саат 17:00 чамасында Баткен облусунун Лейлек районунун аймагындагы Чашмак элден ашуусунда Кыргызстандын чегара нарядына тажик тарап күтүүсүз жерден кол салган. Мындан улам аскерлердин ортосунда атышуу болгон. Булак Спутник KG. Ташиев Акылбек Жапаровдун колу Кумтөр боюнча келишимдерде жок болуп чыкты. Кумтөр боюнча түзүлгөн келишимдерде экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун колу жок болуп чыкты. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Маалымат жыйын учурунда журналист Акылбек Жапаров Кумтөр боюнча 2009 жылкы келишимдин автору экенин өзү тастыктаганын айтып, алда суракка чакырылабы деп сурады. Автор экенин билбейм, бирок келишимдерде колу жок болуп чыкты. Тергөөдө анын катыштыгы азырынча аныкталган жок. Эгер ал коррупциялык иштерге барган болсо жоопко тартабыз, керек болсо камайбыз. Эгер күнөөсү болсо Акылбек Жапаровду да аяп отурбайбыз, деди Ташиев. Ошондой эле ал Кумтөр иши боюнча баары ээлеген кызматына карабай жоопко тартылаарын кошумчалады. Булак Спутник KG. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлдү. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөнүн мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Бул боюнча жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Ал 23 июнда бизнесмендер менен жолукканда айтылган сунуш көйгөйлөрдү эске алуу менен антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлөрүнө убада берген. Аталган кеңешти түзүүнүн негизги максаты коррупцияга каршы иштөө маселелери боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы натыйжалуу диалогду камсыз кылуу, ошондой эле бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климат жана ишкердик субъектилердин ишин коргоо жана колдоо механизмдерин жакшыртуу үчүн шарт түзүп берүү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы жоюлган. Анын милдетин башка бөлүмү аткарарын Камчыбек Ташиев 8 июлда өткөн маалымат жыйынында айтты. Булак Спутник KG.